Бош убактысынын бир дагы мүнөтүн текке кетирбеген Ринат буга чейин курулушка керектүү шаймандарды жеткирип бере турган робот көзү азиздердин жашоосун жеңилдетүүчү шайман жүрөктүн сокконун текшерген жабдуу ойлоп тапкан. Азыркы убакта ошо ар кандай роботторду, проекттерди жасап, ушундай коомго жардам бере турган, көз айсыз адамдарга же ушундай медработниктерге жардам бере турган проекттерди жазып атам. Ар бир күн сайын ошо жаңы билимди алып, ошо информация менен өнүгүп өчүп, ар кандай нерселерди, проекттерди жасап, коомго өзүмдүн салымымды кошуп, Кыргызстан жакшы ачык келечегине ишенем. Бул болсо кадимки жаныбарлардын кыймыл аракетин изилдөөгө жардам бере турган роботтун макети. Аны Алтын түйүн академиясынын окуучулары 3 ай аралыгында чогултууга жетишишкен. Мисалы пилдер кантип кыймылдайт, кандай сөөктөрү кандай эмеде болот, сухожилиясы кандай тартылат деген ошол мааниде. Мисалы ар кандай медработниктерге же үйрөтүүгө, же кичинекей балдарга ошо пил жөнүндө үйрөтүш үчүн ушундай роботторду колдонсо болот. Арсен Калбеков дагы бой жеткенден тарта жаңы технологияларга кызыгат. Ар түрдүү машина, турмуш тиричиликке керек болгон шаймандарды жасоого умтулат. Бул тармакка келип калганына энеси себеп болгон. Ушуларга кызыгып, ушуларды жасаганы келем. Бул жака апам мени алып келет. Чоңойгонумда неме уста болгум келет. Ушинтип роботторду жасап иштегим келет. Кыргызстандагы тегиз эмес жолдордун көйгөйүн чечүүнү ойлогон бул жигит багытты көрсөтө турган мындай роботту ойлоп тапкан. Бул жерде негизинен жаныбарлардын инженердик маселелерди чечүү кыймылы көрсөтүлгөн. Ончук бар. Капыңды көргөндө ончук. Учурда аталган академиянын окуучулары президенттик балатыга кызуу даярданып жатышат. Анда алардын эң мыкты ойлоп табуулары көргөзмөгө коюлат. Ал эми карантинге карабай окуучулар ийримдерин калтырбай окууларына калышпай келүүдө. Сүйнөй Тагаева, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.